بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد سيرة сабағымыздан оқи тұрған кітебіміз біз таңдаған кітап Нурул Уюн фи талхис фи сиратул маъмун кітабы Ахмад ибн Сайидин-Нас рахимахулланың кітабы болып саналады. Кітапқа кірішуден алдын сиратун набини үйренуінің маңыздылығын айтып өтсек, қысқаша айтып өтеміз. Анткени бұл мәселе туралы сөз көп. Biz оқи тұрған илим сират илими деп айттық. Сират Аллахтың елшісінің жашосын оқи үйрену, жер жүзінде жашап өткен ең абзел инсандың жашосын оқып үйрену. Емне үшін сират илимин оқи үйренеміз. Анткени дүйнөдө бактылуу болып жашообуз үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр баянын оқи үйренеміз мына ушул максатта. Анткени жер жүзүндөгү эң бактылуу инсан бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам болуп саналат. Ар бир инсан бул жашоодо бакыт издейт. Кимден сураган баары бактылуу болуп жашасам деп айтат. Бирок ар ким ар кандай жолду тандаган, ар ким ар кандай жолду тутунган бактылуу болуу үчүн. Кимдир мындай жолду, кимдир тигиндей жолду дегендей. Эң туура жол бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам туткан жол. Инсанды жараткан Аллах инсанды эмне бактылуу кылуусун башкалардан жакшы билет. Ошондуктан инсанды бактылуу болуусу үчүн, адам баласын бактылуу болуусу үчүн Аллах Таала өз тарабынан китеп түшүрдү. Бул китепти баяндап берген киши пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам болот. Мына ушул китепти мындайча айтканда Кур'ан-ы Керимди адамдарга баяндап түшүндүрүп берүү үчүн Аллах Таала пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды жиберди. Таха сүрөсүнүн алгачкы аятында Estaizu billah Taha ma anzalna alaykal Qur'ana litashqa. Biz сага Куранды бактысыз болуң үчүн түшүрбөдүк деп айтты. Куранды бизге өз жашоосунда Куран менен жашап, бизге мунун маани максатын, тафсирин толук баяндап берген зат бул Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам болот. Айша энебизден пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын кулк мүнөзү тууралуу суралганда кыскача түрдө Kana khuluquhul Qur'an, kul мүнөзү Kur'an ele deb жооп берип койду. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын кул мүнөзү Kur'an ele деп жооп берип койду. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өмүр баянын окуубуздан максат бактылуу жашообуз үчүн экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам үй бүлөсү менен кандай жашаган, кандай мамиледе болгон, душмандар менен кандай мамиледе болгон, мына ошол окуяларды окуй үйрөнөбүз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр баянын окуй үйрөнүү менен. Жана бул нерсе бизди ал кишиге ээрчүүгө багыттайт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр баянын, сиратын жакшы үйрөнүп алсак, бул нерсе бизди ал кишиге ээрчүүгө багыттайт. Жана бактылуу болуубуздун эң негизги себеби болот. Мына ушул окуялардан үйрөнөбүз. Бизди пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга ээрчип жашообуз керек экендигин бизге баяндап берет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр баянын окуп үйрөнө турган болсок. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр таржымалын окуп үйрөнүүнүн натыйжасында бул нерсе бизди
пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи уассаламдың сүннетіне лайық жашауға бізді бағыттайды. Бұл пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи уассалам өмір баянын оқу үйрену біз үшін бұл жашауды бақытылы жашауымызға себеп болады екен. Бұл илим, бұл жөн ғана бір үйреніп таштап қойыла тұрған илим емес. Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи уассаламдың өмір баянын, сиратын оқу үйренуіміз бұл дин болып саналады. Бұл бірінші себеп пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи уассаламдың өмір баянын, сиратын оқу үйрене тұрған болсақ, бұл жашауды жана ақыретте бақытылы болуымызға себеп болады екен. Екінші бір негізгі пайда бейіш жолын бізге жеңілдетеді. Ибн Қайым рахимахулланың бұл туралы атақты сөзі бар: «Күллу тариқи иләл джанна масдуда». Бейішке алып бара тұрған бардық жолдар жауық. Бейішке алып бара тұрған бардық жол жауық. Bir ғана пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам алып келген жол менен ғана киши пенде бейішке жетеді. Башқа бір жол жоқ, бейішке алып бара тұрған. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сиратын оқу үйреніп аға амал қылуымыз бұл бейішке алып бара тұрған ең негізгі себептердің бірі болып саналады екен. Үшіншісі, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламдың сиратын оқу үйренуге болған аракетіміз ал кишиге болған сүйүүнүн белгісі екен. Бардығымыз дуа қылабыз, бардығымыз айтабыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламдың сиратын қаншалық деңгейде білеміз эми. Бардығымыз дуа қылабыз, барыбыз айтабыз, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламды жақсы көрөбүз деп. Эми пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламдың сиратын қаншалық деңгейде білеміз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламдың қанша аялы болған, балдары жалпысынан қанша, үй бүлөсү туралы, қашан төрөлгөнү, Меккеден Мадинаға хижрат қылғаны, мына ушул сирасы туралы қаншалық білеміз. Ушул суроону ар бирибиз өзүбүзгө берип көрөлү. Чыныгы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жакшы көргөн киши жакшы көргөнүн окуп үйрөнүүгө аракет кылат. Туура пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам менен көрүшүү, ал кишинин оозунан хадистерди угуу бизге насип кылбадыго, бирок сахабалар ал кишинин сөздөрүн бизге жеткиришти. Кала берсе сахабалар таң калтырды. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мына жүзүнүн сыпаты, денесинде канча акчачы бар, дене түзүлүшүн бизге жеткирип беришти. Чачы кандай болгон, жүзү кандай болгон, колдору кандай болгон, дене түзүлүшү, келбети кандай болгон. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сахабалары өтө бир таң калыштуу түрдө бизге жеткиришти. Бул нерселердин баянын берип, ошондуктан кийинки келе турган үммөт пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды ээрчүүлөрү үчүн алар колунан келген кызматты кылышты. Албетте бул нерседе алымдардын өтө чоң салымы бар. Биз үйрөнүп алуубуз керек эми мына ушул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр баянын. Сахабалар бизге өз милдетин аткарышып, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды кандай көргөндөрү болсо, кандай көргөн болсо, дал ошондой жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадистерин бизге жеткирип беришти. Аллахтын элчисинин сирасы тууралуу жазылган китептер сан санаксыз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр баянын баяндаган, бул тууралуу жазылган эч бир адамдын өмүр баяны жок. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр баянындай жазылган эч бир адамдын өмүр баяны жок. Бул нерсени ислам душмандары да моюндайт. Кыргыз тилинде эми которулуп жазылган сира китептери бар. Биз сиздер менен окуй турган китеп Нурул Уюн, Мухаммад ибн Ахмад ибн Сайидин Нас рахимахулланын китеби. Матын түрдө жазылган сира илиминдеги матын жалпы адамдар билүүсү керек болгон окуялар жыйналган пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр баяны тууралуу, сирасы тууралуу. Ар бир окуя бирме бир берилген эмес го.
бирок пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын жашоосундагы жалпы окуялар баяндалган. Кыска түрдө бир орунда баяндап берген, башка бир китептерде таппаган маалыматты мына ушул китептен табасыз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам канча казаттарга, согуштарга катышкан, канчасына катышкан эмес, анын балдары, аялдары канча, мына ушуларды мына ушул китепте кыскача айтып өткөн. Жана кызматчылары ким, жана кылычынын аты эмне, мына ушулардын баарысы кыскача түрдө мусулман киши билүүсү зарыл болгон нерселер баяндалган пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр баяны тууралуу. Автор рахимахулла тууралуу кыскача айтып өтсөк, Ибн Саййидин Нас рахимахулла бул киши имам Захаби рахимахулланын устазы болот. 671 жылы туулуп, 734 жылы аламдан өткөн Ибн Саййидин Нас бул эми 7-чи атасына карата айтылган Ибн Дакик рахимахулла бул кишинин устазы болуп саналат. Бул кишини алымдар сыпаттап айтышат, окуса өтө тез окуйт болчу. Жазганда да өтө тез жазат экен. Курандан бир нусканы бир аптада көчүрүп болор эле дешет. Биз окуй турган сира тууралуу китеби ал кишинин чоң китебинин кичинейтирилгени. 2 том сират китеби, ошол китебин да 20 күндө жазып койгон экен. Ошол китебин кыскартырып, ошол 2 том китебин жыйынтыктап берген. Бул китепте бул кишини Ибн Касир рахимахулла сыпаттап айтат, илим менен алектенип өз теңдештеринен өтүп кетти дейт. Сиратта да, фикх илиминде да, хадис илиминде да, наху илиминде да, тарих илиминде да өзү менен тең болгондордон алдыга өтүп кетти дейт. Бир канча китептер бар. Сират китеби, Уюнул Асар деген китеп, кийин кыскартырып Нурул Уюн деп бул китепти жазган, биз окуй турган китепти. Имам Термизи рахимахулланын сунанына шарх жазган, бирок бүтүргөн эмес. Ибн Дакик Аид рахимахулла бул киши муштахид алымдардан, Шафи мазхаб алымдарынан болуп саналат. Аянул Аср китебинде Кайсарани айтат. Ошол риваят кылып жаткан киши айтат, Ибн Дакик Аид рахимахулла сабагында катышат элек дейт. Бир сахабанын аты аталынып калынса, же хадистин санадында бир рави айтылып калына турган болсо, Ибн Дакикул Аид рахимахулла Саййидин Наске карап, бул кишинин өмүр таржымалы тууралуу кабар бериң деп туруп, шакирттеринен ушул кишиге кайрылат экен. Устазы шакиртине кайрылып жатат. Санаттагы бир киши келип калса да, же сахабалардын биринин аты келип калса да, Саййидин Настан сурайт болчу шейхтин өзү да анан сурап, кулак салып турат болчу. Ал ошол хадистин иснадындагы, санадындагы равийди айтканда, же бир кишинин өмүр таржымалын айтканда дейт. Китеп 30 бөлүмдөн турат. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Китепти окууга киришебиз. قال الشيخ الإمام العلامة المحقق المتقن فتح الدين أبو الفتح محمد ابن سيد الناس اليعمري الربعي قدس الله روحه بعد حمد الله فاتح أبواب الندى ومانح أسباب الهدى والصلاة والسلام على نبيه محمد الذي ابتعث الله محجة لمن اهتدى وحجة على من اعتدى وآله وصحبه الذين أحيوا السنة على طول المدى. الشيخ الإمام Allama деген сүйлөмдөр китеп авторунун өзүнө айткан сөз эмес. Бул ушул китепти нуска кылып көчүргөн шакирттерине айткан сөзү. Алым адамдар өзүн эч качан Allama, алым деп сыпаттабайт. Ал эми шакирттери китепти нусканы көчүрүп жаткан убакытта, ал эми шакирттер ошол китебин дагы бир китепке нуска кылып
көчүрүп жаткан убакытта, ошол китепти нуска кылып көчүрүп жаткан убакытта устазын өзүн сыпаттап мына ушундай жазышат. Бул шагирт устазын сыпаттоо бабынан, бул нерсе шакирт устазын сыпаттоо бабынан. Дагы көңүл бурсаңар, Фатхуддин Абул Фатх дейилди, бирок китептин сыртында Шамсуддин деп турат. Автор рахимахулла өмүр таржымалында Фатхуддин, автор рахимахулланын өмүр таржымалында Фатхуддин деп турат. Ошондуктан Шамсуддин Абу Абдилла деп эмес, Фатхуддин Абу Абдилла деген туура. Автор рахимахулла айтып жатат, берешен эшиктерин ачуучу, хидаят себептерин сунуучу Аллах Таалага мактоолор болсун. Хидаят тапкандарга туура жол, чектен чыккандардын зыянына болсо далил кылып жиберилген, далил катары жиберилген Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга салават саламдар болсун. Жана өмүр бою пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөттөрүн тирилтип жашаган сахабаларга да Аллах Тааланын салават саламдары болсун. Эми бул нерсени балагат илиминде бараату истихлал дейишет. Киришүүдө эмне тууралуу сүйдөнүлсө, айтылса, bir ишара келтирүү бул бараату истихлал дешет. Сөзүнүн башында эмне тууралуу айтуусун ишара кылуу бул бараату истихлал дейилет. Бул да bir сөздөгү шеберчилик. Бараату истихлал. Берешендик эшиктерин ачуучу, хидаят себептерин тартуулаган Аллахка мактоо болсун деп туруп, кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга салават саламдар болсун деп сыпаттап, салават саламдар болсун деп сыпатын баяндаган убакытта аллази ибтаасаллаху махаджатан лиман ихтада, хидаят тапкандарга туура жол кылып жиберилген, чектен чыккандардын зыянына жиберилген, зыянына далил катары жиберилген Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга салават саламдар болсун дейилинди. Ибн Кайым рахимахулла мына пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын бейишке алып бара турган пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын жолунан башка жол жок деп айтты. Хидаят табамын дегендерге туура жол бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам болот. Мына ушул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын жолунан жүрбөгөн адамдарга пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам далил катары алардын зыянына далил болот. Китепти окусак, فلما وضعت كتابي المسمى عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير ممتعا في بابه مغنيا عما سواه لقاصد هذا العلم وطلابه، رأيت أن ألخص في هذا الأوراق منه ما قرب مأخذه ونقله وسهل تناوله وحمله، ليكون للمبتدئ تبصرة وللمنتهي تذكرة. وسميته نور العيون في تلخيص سيرة الأمين المأمون. فنقول ومن الله نستمد توفيقنا وإياه نسأل أن يسهل إلى كل خير طريقنا. Автор рахимахулла айтат, мен сират илимин издеген пайдалуу башка китептерге зарылчылык калтырбай турган Уюнул Аthar fi Fununil Maghazi wa Shamail wa Siyar китебин жазып бүтүргөндөн кийин анын негизги маани маңызын билдирүүчү окуу үйрөнүү, аны көтөрүп жүрүү оңой боло турган түрдө, ыкчам түрдө мына ушул кагаздарга топтоону ылайык деп билдим, ылайык деп көрдүм, ошол жазган китебин жыйынтыгын берүүнү кааладым дейт. Биз окуй турган китеп ошол Саидин Нас рахимахулланын 2 томдук китебинин кыскартылган экен. Эми адамдарга жеңил болуусу үчүн, көтөрүп жүрүүлөрү үчүн жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын жашоосундагы негизги окуяларды, негизги далилдерди билип алуулар үчүн китебин кыскартырып, кыскача түрдө жыйнап бердим дейт. Кыскартырып бердим дейт. Лiyakuna lil-mubtadi tabsiratan wa lil-muntahi tazkiratan. Башталгыч көзүн ачуу үчүн жана илимдин аягына чыккандар үчүн, башталгыч адамдардын көзүн ачыш үчүн, илимге бир көзүн ачыш үчүн жана илимдин аягына акырына чыккандар үчүн бир эскерме болуусун кааладым. Ушул китепти жазуудан максат дейт. Анан бул кыскача китепти Нурул Уюн фи талхис сиратул аминил маъмун деп атадым дейт. Аллах Тааладан топук сурап, ал зат
бардық жақсылықтарға қарай жолуызды ашусын ал Аллах Тағаладан сұрайбыз. Кейін мындан арасына сират илимин баяндоону баштайт шейх рахимахулла. Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын ата теги насабы ошол пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын ата теги тууралуу баяндап берет. Аны кийинки сабагыбызда окуйбуз иншааллаху таала. Аллаху алам ва саллаллаху аля Мухаммадин ва ала алихи ва сахбихи ва саллам.